Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Асан. Илгери бир хандын улуу катынынан 2 бала, кичүү катынынан Асан деген баласы болуптур. Бир күнү хан түш көрүп, түшүндө булбулдун сайраган үнүн угуп, ошол булбулга ашык болуп калат. Хан күндөн күнгө саргайып, акыры чоң ооруга чалдыгат. Атасы эмнеден ооруп жатканын балдары билишпейт. Бир күнү хан 3 баласын чакыртып: "Балдарым, мен бир түш көрдүм. Түшүмдө бир булбул үнүн мукам чыгарып укмуш сайрады. Мен ошол булбулга ашык болуп, ашыктыктан ооруп мынтип төшөктө жатамын. Булбулду мага кимиң алып келип бересиңер?" дейт. Улуу катындын 2 уулу: "Биз алып келип беребиз" дешет. Ошол кезде Асан жаш болот. Булбулду алып келүү Асандын колунан келет эле, бирок ал жаштык кылат. "Силердин колуңардан келбейт" дейт хан. "Бизди Асандан кемсинтет" деп 2 уулу атасына таарынышат. Хан: "Кой, таарынбагыла, үчөөң тең баргыла" деп үчөөнү тең жиберет. Баягы хандын 2 уулу Асанды ээрчитип алып, жүрүп отуруп, бир тактай кудукка барышат. Ал кудуктун жанында 2 жол жатат. Бир жолго барса келет, бир жолго барса келбес жол деп жазылып коюлган. Барса келет жолго 2 агасы түшөт. Барса келбес жолго Асан түшөт. Бул үчөө жолго чыга электен мурун Асан: "Үчөөбүз кудуктун тактасын 3 аталы. Кимибиз келсек, тактадан өзүбүздүн огубузду сууруп алалы. Келгенибизди ошондон билели" дейт. Тактаны үчөө 3 атат да жолдоруна түшүп жүрүп кетишет. Асан жүрүп отуруп, бир күмбөзгө жолугат. Кирип барса, түрдүү тамактар бышып турат. Эки жагын караса, эч ким жок. Курсак ачкан Асан тамакты иче баштайт. Күмбөздүн төбөсүндө аңдып жаткан мастен кемпир: "Бейи жооп тамакты ичип жаткан ким?" деп кыйкырып түшүп келет да Асанды кийик кылып коет. Ал кийик "Мени бирөөлөр атып жеп коет" деп мастен кемпирге жалына берет. Мастен кемпир кийиктен жадап, анын тилин дубалап байлап коет. Кийик мастен кемпирден түңүлүп андан ары кетет. Жүрүп отуруп, дагы бир күмбөзгө жолугат. Кирип барса, баягындай түрдүү тамактар бышып турат. Бирок Асан коркуп такыр жебейт. Бир маалда күмбөздүн төбөсүнөн бир кыз: "Бул жерде бей жооп жүргөн ким?" деп түшүп келет. Кийик бүрүшүп, коргулуп калат. Кыз кийиктин адамзат экенин билет да мастен кемпир кылгылыкты кылган экен деп кийикти дубалайт. Кийик адамзат болуп чыга келет. Кыз: "Сен кайдан жүргөн баласың?" деп сурайт. Асан тили жок, дудукча колу менен жаңсайт. Кыз Асандын тилин да байлап койгон экен деп тилге келтирет. Асанга тил кирет. Ал кызга жол жүрүп баратып мастен кемпирдин үйүнө туш келгенин, ач болгондуктан тамактарын жеп койгонун, мастен кемпир тамагын кызганып кийик кылганын жана башкаларды айтып түшүндүрөт. Кыз Асандын эрдигине ыраазы болуп, түрдүү тамак аштарды коюп сыйлайт. Ошентип экөө турмуш куруп жыргап жатып калышат. Күндөрдүн биринде Асан: "Атам хан эле бир мукам сайраган булбулдун үнүнө ашык болуп калып, ошол булбулду таап келгин деп жиберди эле. Мен ошол булбулду издеп жүрөмүн" деп кызга чын сырын айтат. Кыз: "Ал булбул Жимперинин падышасынын кызынын колунда турат. Тоонун башында бир кара куш бар. Ал жыл сайын тууйт. Бирок жыл сайын балдарын ажыдаар жеп коет. Ошонун балдарын ажыдаардан аман куткарсаң, сени булбулга ошол кара куш жеткирет. Анын балапандары темир канат болуп учаар убагында уянын түбүнө чуңкур казып, ошол чуңкурда жааңды алып, аңдып жаткын, ажыдаар келгенде атып өлтүргүн" дейт. Асан тоонун башына барып, баягы келинчек айткандай жаасын алып, кара куштун балапандары жаткан уяны аңдып жатат. Бир убакта ажыдаар келип, уяга чыга баштайт. Балапандары чырылдап, чыркырашат. Асан ажыдаарды тең бөлөтат. Аңгыча болбой үйдөй ташты үтрөңдөтүп, койдой ташты котураңдатып, бороон чапкын менен кара куш келет. Келсе балдары аман эсен,
сүйүнүчү койнуна батпай балапандарынан: «Ажыдаардан кантип кутулдуңар?» деп сурайт. Балдары: «Ажыдаар бизди жутам деп уяга чыгып келатканда мына бул киши атып өлтүрдү» деп жооп беришет. Ошондо кара куш: «Сен мага аябай чоң жардам кылган экенсиң. Эми сенин эмне мүдөөң бар?» дейт. Асан: «Жим перинин падышасынын кызынын колундагы булбулду алып бер» дейт. Кара куш булбул кушка кантип баруунун жолун бардык куштардан сурайт. Ошондо Жим перинин падышасына 3 жыл туткун болгон көөдөнү адам, көчүгү куш киши кара кушка: «Жим перилер удаасы менен 3 күн уктайт. Ошол уктап жаткан кезде барсаңар, Кудайдын жалгаганы, уктабаган убакта барсаңар, Кудайдын каргаганы» дейт. Кара куш Асанды алып жөнөйт. Жүрүп отуруп, алардын уктаганына 1 күн калганда барышат. Ал күнү токойдун ичинде жашынып жатып, эртеси Асан алтын туурда отурган булбулду алып, келинчегине келип, үчөө жөнөп кетет. Жүрүп отуруп баягы такталуу кудукка келишет. Асан 3 окту караса, үчөө тең тактада кадалган бойдон турат. Асан эки агасынын кетпегенин билет да, келинчеги менен булбулду ошол жерге коюп, өзү эки агасын издеп кетет. Жүрүп отуруп бир айылга келет. Келсе бир агасы Чокой деген байга, бир агасы Кепич деген байга малай болуп жүргөн жеринен табат. Асан агаларын алып кетемин десе, байлар: «Бул экөөнүн ичкен жегенин төлөмөйүнчө кое бербейбиз» деп чатак кылышат. Асан эки агасынын ичкен жегенин бүт төлөп, куткарып кудукка барат. Ошол жерден эки агасы Асандын келинчегин, булбулду көрүп көңүлдөр бузулат. «Уялбай кантип барабыз?» деп Асандын эки көзүн чукур, сокур кылып туруп, кудукка салып жиберишет. Булбул Асандын эки көзүн кебез короп, эки канатынын алдына катып коет. Асандын келинчеги карматпай качып кетет. Баягы Асандын эки агасы: «Булбулду биз алып келдик» деп атасына алып барышат. Хан эки уулунан: «Булбулду кантип таап келдиңер?» дегенде бирөө: «Күлүк ат минип караңгыда уурдап келдик» дейт. Экинчиси: «Караңгыда жөө эле уурдап келдик» дейт. Балдарынын сөзүнөн эки ачалык билингенден кийин: «Сени ким алып келди?» деп булбулдан сурайт. Ошондо булбул: «Бул экөөнүн иниси Асан деген алып келген. Бирок бул экөө намыс кылып Асандын эки көзүн чукуп, такталуу кудукка салып жиберишти. Эки көзү менин эки канатымдын алдында турат. Асан өлгөн жок, тирүү эле кудуктун түбүндө жатат» дейт. Хан кудуктан Асанды алып келдирип, эки көзүн жылуусунда салдырып, мүрөктүн суусун куйтуруп айыктырат. Ал эми берки эки баласын дарга тарттырып өлтүрөт. Хан каалаган булбулуна жетип, Асан келинчегин алып келип, элине хан болуп, жыргап куунап жатып калышат.